Жалал Абад облусунун Чаткал районунда Красная Горка Акташ автожолунун 4-чакырымында көлөмү бул жол менен 50 метр куб кар көчкү түшүп, жол бир тараптуу жабылган. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги тазалоо иштерине бир бульдозер тартылып, саат 18:09 жол толук тазаланганын билдирди. Жабыркагандар жок. Министрлик 19 январга чейин күтүлүп жаткан жаан-чачынга байланыштуу Кыргызстандын толуу райондорунда Алабука, Каныш-Кыя автожолунун 92-99 чакырымдарында, Красная Горка Акташ жолунун 1-4 чакырымдарында кар көчкү түшүүсү мүмкүн экенин эскертти. Жолдор тайгак болуп, муз тоңот, машинелердин ортосундагы 500 метр аралык сакталышы керек. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы Адилет Кубанычбеков 17 январда коррупцияга шек саналып кармалганын билдирди. Атайын кызмат тараткан маалыматка ылайык, бажы кызматынын жетекчилиги товарларды импорттоого катышкан жеке компаниялардын кызыкчылыктарын колдоп, аларга жеңилдетилген шарттарды түзгөн. Бажылык тариздөө мыйзамы одоно бузулуп, параны системалуу алып туруу үчүн жашыруун схемалар колдонулганы аныкталганы кабарланды. Мындан тышкары, бажы кызматы жетекчилиги мамлекеттин кызыкчылыгына жанашып, жеке баюу максатында тышкы экономикалык ишмердиктин субъектилери үчүн туунду компаниялар көрсөткөн бажы кызматтарынын баасын негизсиз ашыра баалап тургандыгы аныкталды деп айтылат маалыматта. Бул фактылар боюнча 17 январда Кылмыш жаза кодексинин коррупция беренеси менен кылмыш иши козголуп, анын алкагында Адилет Кубанычбеков кармалып, УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Кыргызстандын Малайзиядагы элчиси Азимбек Бекназаров 17 январда 2010 жылдагы июнь окуясы боюнча башкы прокуратурада сурак берип чыкты. Бул маалыматты ал Азаттыкка ырастап 18 январда да чакырылганын билдирди. Саясатчынын айтымында, ал Малайзиядан Кыргызстанга сурак бериш үчүн келди. Азырынча эч нерсе деп айта албайм, мен суралып да бүтө элекмин, тергөө да аяктай элек, деди Бекназаров. Бул иш боюнча 2021 жылдын аягында Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев, Улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев жана Жалал Абад облусунун мурдагы губернатору Бектур Асанов да башкы прокуратурада сурак берип чыккан. 2010 жылдын июнь айындагы окуяга байланыштуу убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнө козголгон кылмыш иши кайрадан тергеле баштаганын былтыр апрелде Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жарыялаган. 2010 жылдын апрель айында Кыргызстанда нааразычылык акцияларынан кийин бийлик алмашкан. Ошол жылдын июнь айында Ош жана Жалал Абад облустарында улут аралык жаңжал чыккан. Жогорку кеңештеги Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери депутат Адахан Мадымаров башкы прокуратурада сурак берип жатканы айтылды. Мадымаров 17 январда бир күн кечки ортодо тыныгуу менен сурак берген. Ал 14 январда дагы суракта болгон. Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери 2009 жылы коопсуздук кеңешинин катчысы кезинде кол койгон кыргыз-тажик чек арасы тууралуу протоколго байланыштуу күбө катары сурак берип жатат. Ал соңку окуяларды өзүнүн саясий ишмердиги менен байланыштырып, президент Садыр Жапаровдун атын атап келет. Жапаров Вечерный Бишкек басылмасына курган маегинде 2019 жылы Баткендеги 4 көчө тилкеси боюнча кол коюлган протоколду чыккынчылык деп атады. Былтыр октябрда Садыр Жапаров коңшу мамлекет менен чек ара чечилбей жатканын бир катар себептерин аталган. Ага Баткендеги 4 көчө тилкеси боюнча Мадымаров кол койгон протокол кедергисин тийгизип жатканын да билдирген. Кыргызстандын 11 жараны Түштүк Кореяда жумушка кирип иштеп жатат. Бул тууралуу Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги кабарлады. Мекеменин маалыматы боюнча дагы 104 кыргызстандык санитардык эпидемиологиялык талаптарды аткаргандан кийин Түштүк Кореяга иштеген учуп кетет. Алар үчүн Бишкек-Сеул багыты менен чартердик каттамдар уюштурулууда. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министри Кудайберген Базарбаев кыргызстандыктар Түштүк Кореянын иш менен камсыз кылуу жана эмгек министрлиги менен жетишилген меморандумга ылайык жумушка орношуп жатканын айтты. Расмий маалымат боюнча 15 жылда бул мамлекетте 3500 кыргызстандык иш менен камсыз болгон. Алардын көбү жеңил өнөр жай жана электротехника тармагында кызмат кылат. Беларусь менен Европа биримдигинин мүчөлөрү Польшанын, Литванын жана Латвиянын чек араларында такалып турган 4000 ирактык жаран мекенине кайтарылды. Бул тууралуу Ирактын тышкы иштер министри Фуат Хусейни журналисттерге кабарлады. Анын айтымында, репатриация үчүн өкмөт 18 ноябрдан бери Беларустан Багдадка 10 каттам уюштурушту. Атайын басма сөз жыйынына Литванын тышкы иштер министри Габриэлюс Ландсбергис да катышып, Иракка Литва
жашоосуна жардамдашканын маалымдады. Кайтарылгандардын 100 чактысы Литвадан алып келинген. Чек ара аймактарында учурда канча жаран калганы белгисиз. Былтыр жайында Беларусь баштаган миграциялык кризис евро биримдигинин мүчөлөрү Польша, Латвия жана Литвага коркунуч жаратып, бул өлкөлөр чек араларын күчөтүлгөн тартипте кайтара баштаган. Жакынкы чыгыштан анын ичинде көбүнчө Ирактан ташылып келген мигранттар Беларустун аймагы аркылуу чек араны бузуп кирүүгө далалат жасап келген. Теннис боюнча дүйнөлүк рейтингде биринчи сапта турган сербиялык белгилүү спортчу Новак Джокович Австралия бийлигинин аны депортация кылуу чечиминен кийин мекенине кайтып келди. Джокович отурган учак 17-январда Белградка конду, аны тарапкерлери тосуп алышты. Australian Open турнири ушул күнү башталмак. Джокович титулун коргоп калуу мүмкүнчүлүгүнөн ажырады. Новак Джокович Австралияга 5-январга барган. Чек ара кызматы аны коронавируска каршы вакцинаны албоо үчүн медициналык кагазды негизсиз алган деп таап, өлкөгө кирүүсүнө уруксат берген эмес. Документте Джокович акыркы 2 аптада эч жака чыккан эмес деп көрсөтүлгөн. Бирок ал Испанияга барып келгени маалым болгон. Джоковичтин арызын караган сот бийликтин визаны жокко чыгаруу тууралуу чечимин туура эмес деп таап, карантиндик чараларды алып салууну жана турнирге катыштырууну чечкен. Австралиянын бийлиги Джоковичтин визасын экинчи жолу жокко чыгарган. Экинчи соттук талашта судья ушул чечимди кубаттаган.